Туура түшүнсөңүздөр, балким эл туура эмес түшүнүп алып атат окшойт. Айыл өкмөт бул биз бербей эле тендерди. Мен Жети Өгүз районунун райондук администрациянын башчысы Акиммин. Ал эми тендерди берип аткан бул айыл өкмөт берип атат, тамга айыл өкмөтү. Бирок эл дагы туура эмес түшүнүп алып кичине резонанс болуп атат окшойт. Бул деген жанагы темирден жасалгалаган, пальманын жалбырактары формасында жасалгалап, ошол бул освещениянын бир атрибуту болот да, биринчиден. Бул эгерде сиздер мындай буга чейин жасалды беле деп көңүл буруп койсоңуздар, анда бул Тоң районунда бир 2-3 айылда ушундай жасалган менен түнкү освещение жасалган. Андан тышкары Боом капчыгайында кафелердин ошол астында аянтчаларда дагы жакшы жасалган. Мен бул нерсени колдойм. Бизде деген туристтик аймакка кирет, ошонун ичинде Тосор Тамга айылында жакшы өнүгүп аткан, туризм өнүгүп аткан бир айылдар. Ал эми ошол көл жээкке чейин жасалбаса дагы, бирок борбор көчөлөрдө ушундай жасалга кылып, түнкү освещение жакшы жасалса, мен колдойм, бул жакшы нерсе. Бирок муну туура түшүнүш керек. Бул элдин түшүнүгүндө ойлонуп калды окшойт, бир бак дарактардын ордуна бир пластмасс пальма отургузат. Жок, андай эмес. Бул деген параллельно бул бир нерсенин ордуна эмес. Бул тирүү жакшы өсүмдүктөрдү тигүү боюнча биздин иш пландарыбыз бар. Жашылдандыруу, көрүктөндүрүү жумуштары аткарылат. Бул параллельно алып барылып аткан жумуш. Бул өсүмдүктөрдүн тигүү жагына, көчөттөрдү тигүү жагына, көрүктөндүрүү, жашылдандыруу жумуш боюнча бул таасир этпей эле, бул параллельно эки жумуш алып барылып аткан нерсе. Ал эми жанагы интернетте кичине эл дагы туура эмес түшүнүп алды окшойт, бир пластмасс пальмаларды отургузат деген нерсе. Жок. Бул деген ошол түнкү освещениянын атрибуттары. Ошого мындай пальма өңдүү, мындай экзотикалык өсүмдүк лайыктап форма келтирип, анан ошонун тегерегинде светодиодный освещение кылып, ошондой жарыктандыруу, көрүктөндүрүү жагы пландалып атат айыл өкмөт тарабынан.